Bizde hazır президент қандай талап қойып отады? Кимди шайлағылады деп атады? Биринчиден, мыйзам жаза турган адамды. Мыйзам жазуу боюнча Кудай шүкүр алдыңкы 10 депутаттын арасында дайыма кирчү элем. Биринчи жазган мыйзамында ушу элдин көйгөйүн чече турган. Анткени свет көбөшчү эле, светти кайра бергенде напряжение күчөйүп, телевизор күйүп кетчү эле, холодильник күйүп кетчү эле, башка электроприбор күйүп кетчү эле. Ошонун баарын мыйзамга киргиздим. Эгерде мамлекет светти өчүрүп, кайра электроэнергияны бергенде ушу бытовой приборлор, телевизор, холодильник бар жок өрттөнүп күйүп кетсе, мамлекет төлөп берет деп киргизген мыйзамга. Кийин аны алып салыштырып жүрөм, мен депутат эмесмин анда. Же болсо өзүм иштеп аткан Ош университетинде. Ректордун үстүнөн түшүрөт, анан коррупция, калааны кылат. Ушу экзамен тапшыргандан баштап студент болгучу чейин, анан студент болгондон кийин да акча менен бүтүш эле окууну. Ошону токтотоюн деп атайын мыйзам жаздым. Бул да ошо биринчи депутат болгон мыйзамдарым. Университеттердин, институттардын ректорлорун окутуучулар жана жогорку курстун студенттери шайлайт деп. Анда киргиздим эле, анда кийин алып салышыптыр. Баш сөзүм айтканда, ал жакта сөзсүз элдин талабын талаша турган, мыйзамды жаза турган, мыйзамды көзөмөлдөй турган адам керек экен. Мына мен жазган мыйзамдардын бир тобун айтып кетейин, аны да кийин мен кеткенден кийин алып салышыптыр. Бул мисалы педофилия боюнча азыр көрүп атабыз. Жаш балдарды зордуктагандар көбөйүп атат. Жылдан жылга өсүп атат. 4 мыйзам жаздым эле. Биринчиден, балага тийишкендерден баштап ушу 5 жыл, 8 жыл, 10 жылга камалсын деп. Тийишкен үчүн эле. А зордуктаса өмүр боюнча эркиндикти ажыратылсын деп. Анткени Кыргызстанда өлүм жазасы жок, өмүр бою түрмөдө чирip өлсүн деп. Экинчиден, педофилдер амнистияга илешпейт. Шарттан мурда чыкпайт. Булар колдонулбайт жеңилдиктер. Амнистия колдонулбайт. Үчүнчүдөн болсо, түрмөдө отурган адамдар жаш балдар менен эч качан иштей албайт деп. Ошондо уюмдар бар, детский учреждение. Иштей албайт деп алды мыйзамды киргиздим эле. Төртүнчүсү, педофилдерди бычуу керек деп, химиялык жолдон бычуу керек деп, кастрация деп коет. Үчөөнө Атамбаев кол койду, кастрация бычууга кол койбой койду. Кайра койдум, өтпөй калды. Но берки 3 мыйзамды өткөрүп алдым. Бирок өкүнүчтүү, бизден кийин келген жогорку кеңеш ал мыйзамдарымы алып салыптыр. Ошондуктан бүгүнкү күнү педофилдер өмүр бою түрмөдө отурбайт. Ошо мен кайра киргизем. Же болбосо элита үйлөр курулуп атат. Үй жок деп бардык жерде үй курулуп атат. Бирок жоопкерчилик жок. Мен өзүм жана айтып кеткендей, өзүм өмүр баяныма куруучу иштерден баштаганмын. Плотник, штукатурмаляр, бетонщик болуп иштегенмин. Бишкекте үй куруучу комбинатта иштегенмин. Армияда да курулуш батальонунда иштегенмин. То есть курулуш түшүнөм мен. Ошондон мыйзам киргиздим эле. 3 жыл өткөрө албадым. Бул кандай мыйзам? Эгерде курулган үй кулап түшсө, жарака кетсе, же башка бирдеке болсо, бүт бар камалат. Ушу котлованды казгандан баштап үйдү госприемка кылып кабыл алгандар болду. Уже элге берсек болот экен деп комиссия бүт бар камалат деп. Анан камалгандан тышкары 10 жыл бул ушул профессионалдуу иш менен алек боло албайт деп. Өтпөйт 3 жыл. Караса, бүт строительный мафия жогорку кеңеш депутаттар экен. Акыраларга айттым, түшүндүм уже. Айбин фирмасы бар экен. Мени билесиңер дедим. Азыр чоң чыр-чатак чыгарып пресс-конференция бар жүзүнө ачам десем, аны айтып калышты. Ажеке дейт. 10 жылга камалат деп, 2-3 жылда камалсын деп коюңуз дейт. Жана профессиональный деятельность менен алек болгонду эми 5-10 жыл эмес, 1 жыл, 2 жыл деп коюңуз, ошону колдоп берели деп. Ушундай мыйзамдарым өткөн. Бирок кийинки жогорку кеңеш аны алып салыптыр. Кереги жок сенден башканын, карегиме кошо сактадым. Түгөнбөгөн сүйүү дастаным.